Арбаңыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде учурда түз берүүсү аны мен Керим Айдаров алып барам. Биз бүгүн этнофестиваль көчмөндөр ааламы деген теманын тегерегинде кеп кылабыз. Бул көчмөндөр ааламы фестивалы өткөн жылы Сауд Арабиясында төө жарыш фестивалы деп аталышта өткөн. Ошондо Кыргызстандан жоон топ маданият өкүлдөрү барып өз таланттарын көрсөтүп келишкен. Ошону бүгүн кайрадан биз кепке кошолуу деп турабыз. Мен адегенде жанымдагы бүгүнкү коноктор менен тааныштырып алайын. Андан кийин кеп баштайбыз. Жанымда Алтынбек Максутов, көчмөндөр ааламы эл аралык фестивалынын баш режиссеру, Кыргыз эл артисти, Кыргыз Республикасынын эл артисти. Камчыбек Касымов, Коргол эл аралык Оюндар Федерациясынын президенти. Арбаңыздар. Андан кийин Союзбек Надырбеков, көчмөндөр ааламы эл аралык фестивалынын өткөрүү жана даярдоо комитетинин мүчөсү. 4-чү коногубуз бар, ал буюрса бир аздан кийин кошулат. Рахатбек Бердикеев, ал каскадер Федерациясынын жетекчиси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Алтынбек мырза, мына кепти сизден баштай берелик. Ошол өткөн жылдагы Аравиядагы болгон фестиваль жөнүндө кеп салсаңыздар, анткени бул Кыргыздын дүйнөгө таанып окшойт деп ойлойм да. Укмуштай бир сонун болдуго деп ойлойм да. Кандай ой максаттар бар? Эми бул кичине элге түшүнүктүү болуш үчүн биз айта кетсек, былтыр ошол 2019 жылы 9 марттан 19 мартка чейин ошол Сауд Арабия мамлекетинде Король Абдулазиздин фестивали бар, бул төө жарыш фестивали. Ошол жерге бир улуттук оюндардын көчмөндөр ааламы деген ат менен бул биздин өзүңүздөр кыргыз эли жакшы тааныган бул көчмөндөр оюндарынын автору, ушул көчмөндөр ааламынын проекттин автору Аскат Экибаевич деген биздин бир Кыргызстан эли сыймыктанган жигитибиз бар. Ошол киши ошол Сауд элинин ошол өкүлдөрү менен сүйлөшүп, ушул биздин сунушту жиберип, ошол жакта өтө турган болду. Анан бул жактан биринчи жолу ушул мамлекеттин жардамысыз, ошол жеке мамлекетке күч келтирбей, бирок Кыргыздын маданиятын таануу үчүн ошол тарапка 1400 киши Кыргызстандан барышкан. Катыша турган башка мамлекеттерден ошо уюштурууну ошо кыргызстандыктар алган болчу. Аскат Экибаевич өзү ошол бардыгы менен макулдашып, дүйнөдөн бир 40 ашуун компаниялар иштеп, ошонун бардыгын курушту. Катыша турган коноктор 118 мамлекет макулдугун берип келе турган болуп, анан самолеттун кээ бирлерине билет алынбай калып, 104 мамлекеттин катышуусунда ушул көчмөндөр ааламы фестивали абдан жогорку деңгээлде өттү. Былтыр өзүңүздөр баамдасаңыздар керек, бул Кыргыз элинин чоң жетишкендиги, чоң жеңиши болду десек болот. Эми ошондо мамлекет тараптан колдоо мындай каражат бөлүнгөн эмес, башка? Мамлекет тараптан бул мында биз ошол тескерисинче ушул элибиздин ушул ар бир иштегендердин, ар бир кылым өткөндөрдүн баардыгын ошол налогдорун бул жактан төлөп, тыйын алгандарынын немесин мамлекеттик жардам болсун деп, мамлекеттик колдоодо бул болду сөзсүз, шарт түзүп берип, кээ бир нерселерге уруксат берип, ушул бара тургандарга жооп берилип, мында көп эле жардам көрсөтүлдү. Жол кире жанакыл немелерди алып баргандарчы? Бүт бар ошол макулдашуу менен Кемал Фест өзү ушул бул жактан биз катышуучулар эле барбастан, бул жактан биздин ушул салбурунчулардын бүркүттөрү, топоздор, тайгандар, көптөгөн 125 боз үй, мунун баардыгын алып барып, ошол жерге Кыргыз элинин маданият көрсөтүүчү чоң шаар курулду да. Рахмат. Азыр кийинчерээк кайра келебиз сизге. Мен Камчыбек мырзага кеп узатайын. Камчыбек мырза, мына учурда маселен Кыргыздын эски оюндары кайрадан жанданып атат. Бул мындай кубанарлык деп ойлойм да.
Маселен, сиздер ошол кандай максаттарыңыз бар? Маселен, кийинкиде дагы ошол Кыргыздын кандай оюндарын алып чыксак болот, кантип элге жайылсак болот дегендей. Мен да бир маалымат катары айтып кете турчу нерселерим бар. Бул таймашка бизде ошо 35 өлкөдөн 59 эң мыкты деген спортчулар катышты. Бул Африка өлкөлөрүнөн 15 өлкөдөн келди, Азиядан 13 өлкө, ошондой эле Европа, анан Түндүк Америкадан келип спортчулар катышып кетти. Негизи эле тогуз корол оюну азыр дүйнө жүзүндө 52 өлкөдө ойнолуп атат. Анан бул оюнубуз өтө популярдуу болуп кетти. Биринчи көчмөндөр оюндарынан башталган. Анда баштаганда биз 12 өлкө менен баштадык элек. Азыр болсо мына боло турчу Туркияда болот деп атат көчмөндөр оюндарына 60тан ашык биздин эл аралык коргол оюндар федерациясына табыштамалар түшүп атат, ушу катышат элек деп. Эми биз ушу жалгыз эле тогуз корголду алып жүрбөй, ошо Сауд Арабиясына, ошо уюштуруу комитетине өзгөчө ыраазычылык билдирет элем, ушу башка оюндарда киришкенге. Себеби бул мындан канча жыл, 11-12 жыл мурун Аскат Акибаевич немеге келди эле биздин федерацияга. Бул Олимпиада оюндары өзүнчө эле оюн болуп эле, спорт болуп эле, саясат болуп келатат. Биз ушу жаңы идея менен бир этно олимпиада сыяктуу бир чоң таймаш өткөрсөк жакшы болот эле деп келди эле. Мына ошол экил иш ашып азыр. Акыл оюндары ошол экил этно немеге кирди, фестивалга. Анын арасында Африканын Овари деген оюну бар. Биз ушу тиги Индонезия, Филиппинден келген Сумка деген, анан жана Кыргыздын уюм тууду деген оюндарын көрсөтмө оюндар кылып, ошо фестивалга келген элдердин бардыгына үйрөтүп аттык. Бул фестиваль бир четинен чоң таймаш болду. Экинчи четинен болсо, бул ошо Кыргыздын кандай акылман эл экенин көрсөткөнгө өтө жакшы площадка болду десем жаңылбайм. Мүмкүнчүлүк болду. Анан мына 52 өлкөгө азыр коргол ойнолуп атат деп атпайсызбы? Аларды сиздер жайылттыңыздарбы, сиздер үйрөттүңүздөрбү же кандай? Эң башынан баштап айтып берейин. 1993 жылы биздин Кыргыздын программисти Кубат Картаңбаев деген жигит тогуз корол ойногонун компьютерге түшүрдү. Мисалы үчүн компьютерди такта катары андан мурун эле колдонуп баштаган 80 жылдары эле компьютерге. Бирок ошо тогуз королду 93 жылы ойногонду үйрөтүп, анан 2000 жылы ошо оюнду аябай өөрчүтүп, деңгээлин аябай көтөрдү. Андан кийин оюнду интернетке бекер таратты. Бул айттай, бул акча төлөнө турчу десем, жок, бул мен ошо кыргыз элиме кылган салымым ушу болсун, оюн өнүккөнүнө салым болсун, интернеттен бекер таратам деп, ошо оюнду дүйнө жүзүнө таратып, анан элдер жана телефонуна жүктөп алып, компьютерине жүктөп алып, ошол экин арты менен ойногонду үйрөнүп кетти да. Эми азыр алып келсек, Европада жыл сайын чоң ири турнир өтөт. Польшада, Швейцарияда, Чехияда жыл сайын 10-15тен кем эмес өлкө катышып кетет ушул тогуз корол оюнуна. Эми бул федерация түзүлгөнү бул неме болду да, биз жалгыз эле тогуз корол деген жокпуз да, ошо жана Африканын оюнун алып атабызга, Оварида, ал да өтө кызык оюн. Түркиянын Мангала деген оюну бар, ал да кызык оюн. Жана айтып кеткен Сумкалар бар. Ошолордун баарын башын бириктирип, бир федерацияны 2016 жылы экинчи көчмөндөр оюндарында түзгөнбүз. Эми бул дүйнөлүк федерация болуп калат, ошондо ошондо дүйнөлүк федерация болуп калат дагы. Биз азыр дүйнө жүзүндө таратуу маселесин аябай кандай десем, маселе эмес, бул неме болуп калды, иш болуп калды, демилге болуп калды. Демилгени көтөрүп, ошо 200 өлкөгө чыгаралык деген оюбуз бар. Эми эгер мындай жанакы Сауд Арабиясы сыяктуу ушундай чоң фестивалдарды өткөрө турган болсок, менин оюмча тез эле жетебиз бул сандарга. Рахмат. Союзбек мырза, мына сиз мына көчмөндөр аламы эл аралык фестивалдын уюштуруучусу, өткөрүү даярдоо комитет мүчөсү экенсиз. Менимче мындай фестиваль буюрса дагы өтөт болуш керек деп ойлойм да. Сиз азыр мурдакысынан кийин азыркысын эстеп көрүңүзчү. Бир кандай даярдыктар бар, кандай даярдык болгон мурда? Биз биринчиден
жалпы эле баягы көчмөндөр оюндарын өткөрүү командасы менен биргеликте 2014 жылдан бери азыр кыймылдап иштеп келатабыз. Мен жалпы эле өзүм командага кошулуп уюштуруу жактарына иш алып барып активдүү катышып келатканым 2016 жылдан бери да. 2016 экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары, 2018 Кыргызстанда өткөрдүк үчүнчүсү. Анын аркасы менен кийин мына Сауд Арабиясында Номад Юниверс көчмөндөр аламы долбоорун ал жакта чогуу өткөрүп калдык. Эми башында бизде жанагындай уюштуруу деле өйдөлдөй болот. Жана башында биз чоң максаттарды коюп атканда, пландарды коюп атканда аябай эле бир чоң планканы коебуз да. Анан өзүбүз ошол нерсеге өзүбүз кээде биздин колубуздан келеби ушул нерсени аткарып кетүү, мүмкүнчүлүгүбүз жетеби деген бир суроолорду көп башында беребиз. Себеп дегенде мындай долбоор Кыргызстанда бир алгачкы жолу болуп атса керек. Канча миңдеген адамдарды чет өлкөгө алып чыгып, алар үчүн биздин жоопкерчилик, алардын коопсуздугу, алардын баскан турганы эми дем алгандан башкасынын баардыгы биздин мойнубузда да. Ошонун алкагында биз көп катуу даярдыктарды, майда деталдарга чейин даярдыктарды катуу жүргүздүк. Себеп дегенде биз жана уюштуруу тармагында билебиз, кичинекей бир шереңке чоң бир токойду өрттөп коюшу мүмкүн. Анан ошон үчүн биз майда деп көңүл бурбай, командабыз менен күн сайын оңдоп отуруп, түздөп отуруп, мынтип чоң долбоордун жыйынтыгына чейин жетип калдык да. Мунун баардыгы тең бул биз эле уюштуруу комитети эле эмес, бизде ар бир спорт болобу, маданият болобу, баардыгы тең ар бир тармактын лидерлери бар, кураторлор бар, ошол башкы режиссер баш болуп, баарыбыз тең бул биз бир оргкомитет деген бир чоң бир позиция менен бул проектти ишке ашырдык. Жакшы. Алтынбек мырза, маселен ошол көчмөндөр аламына Сауд Арабияга барганда Кыргыздын эң мыкты маданий оюнчулуктар көрсөтүлдү да. Кайсы оюндарды көрсөттүңүздөр? Кандай кыргызды кандай кабыл алды? Менимче таң калуу болсо керек дегендей ойда. Азыр ушул мен негизги баягы чыгармачылык боюнча, маданият боюнча баргандыктан бул маданий тарабында көп аралашып, өкмөттүк ал эми улуттук оюндар боюнча атайын спорт комитетинин ушул улуттук тарабын тейлегендер менен иштешип атышты баардыгы. Мен бир өзгөчөлүктөрүн айта кетсем, бул биз биринчи, экинчи, үчүнчү жолу көчмөндөрдү өткөрүп, биякта тажрыйбасыга бай мамлекет катары ошол жерге кыска убакыттын ичинде биз ошол 7-синде башталарга 2 күн калганда жарым учуп барды. Ал эми 2-синде бир жума мурун жарым группа учуп барып даярдык көрүп жаттык да ал жерде. Бул жерде биз баягы биздин спорт тарабындагы, маданият тарабындагы ошо биргеликте иш алып бардык. Мен спортсменмин, мен ошол маданияттын адамы дебей, чогуу биргеликте ачылуу аземин жасап жаттык. Анткени ар бир нерсе өзүнчө локация болуп көрүнөт. Бул жерге кыска убакыттын ичинде абдан бир чоң деңгээлдеги шаар курулду да. Өзүңүздөр мына азыр биздин көрүүчүлөр да көрүп атат болсо керек. Ошол жерде бир 47дей компания чогулуп дүйнө жүзүнөн. Ошол биздин бул жактан разработка кылып, биз жакта моундай керек дегендердин баардыгын ошол жерге куруп беришти да. Абдан чоң көлөмдөгү 800 000 квадрат метрлик LED экрандар, дүйнөдөгү жанакы диодный светтер, анын декорациялары. Биз бул жактан да Кыргызстандан да абдан могул чоң декорациялардын баардыгын даярдап барганбыз өзүбүзгө керектүүлөрдү. Ошолордун баарын самолеттор менен мындайча айтканда бул абдан бир биз үчүн дагы ушу кыргызстандыктар үчүн башка жактактар менен иштөөдө чоң мындай тажрыйба алдык да, чоң тажрыйба. Анан ошол шаарды гүлдөтүп, башында ошол бизде федерация бар. Бул улуттук оюндар боюнча дүйнөлүк конфедерация. Бул Аскат Акыбаевич ошонун башында турат. Ошол өзүнө милдеттеме алып, анан башка буюмдарыбыз өзүбүздүн жумуштарды бөлүп алып иштеп, мындайча айтканда Кыргыздын жүзүн абдан
жогорку деңгээлде. Ошол жерде 104 мамлекеттин, азыр көрүп атасыздар, Африкадан, Австралия, Америка, Европадан келген мамлекеттердин баардыгы Кыргызстандан баргандарды атасында кылып, бирдеке мындайча көйгөй чыкса бизге кайрылып, ошонун баарын чечип берип аттык. Анан өткөн эң башкысы иш-чаранын ачылышы абдан жогорку деңгээлде өттү. Андан күндө мындайча айтканда бир жаңылык болуп жатты да. Анан улуттук оюндар болгондо ошол улуттук оюндардын ар бир локацияда тынбай саат ушу түшкү 12-де башталат, түнкү 12-ге чейин 12 саат тынбай бир 20 локацияда тынбай жүрүп турат да. Мындайча айтканда элдердин ошол жакта көрүүчүлөрдүн күндөн күнгө көбөйүшү абдан мындай бир биздин өзүбүзгө да кызыктуу болду, көрүүчүлөргө дагы, аны келген конокторго да абдан кызыктуу иш-чара болду да. Мисалы үчүн мен могу айта турган болсом, шаарларга мондай шаарлар курулду да, мындай биринчи бир абдан жана ат майданында чоң ачылышы боло турган чоң жер курулду. Атайын Этно базар деп, ошол Этно базарда айырда дүйнө жүзүнөн келген ошол катышуучулардын базары да бар. Ошол жерде концерттер да болуп турат, ар биринин ар кандай болуп турат. Анан кийин өзүнчө концерттик, анан Этно городок, бул биздин боз үйлөрдөн турган улуттук городок, өзүнчө атайын фото зоналар бар. Анан күрөш өтө турган, таяк тартыш өтө турган, жаата турган, абдан мындай чоң жерди ээлеген шаарча курулду да. Бул мындай абдан анын үстүнө баягы сүрөт тартканга даярдалгандай болгон чөлдө түп-түз болгон жерде жанакыларды койсоң абдан башкача көрүнөт экен да, мындай көркөм дүйнөсүндө. Канча боз үй барган ошондо? 125 боз үй барган. 125 боз үйдү элестетиңиз, бул жактан алып барыш. Бул жактан ошол тиги атайын самолеттор келип, анан ошол эл аралык деңгээлде кабыл алынып, учуп барып, абдан жогорку деңгээлде өткүзүп, биздин ошол Кыргызстандан барган 1400-ге жакын адам ошол жерде ошол эле бир жарым километр жанында эле жашап атты ошол курулган шаарчанын. Ал эми келген коноктордун баардыгын ошол Эр-Рияттан бир 150 километрден ар жактан келишип күндө спать этип, кайра түнкүсүн кетип жатышты да. Ошондой кылып абдан шарт аябай жогору бат дүйнөлүк, биз дагы көп нерсени үйрөндүк. Биздин ошол чөлгө бат курулган нерсенин ичинде мындайча айтканда ушунчалык мындайча айтканда шарт түскөн, ошол эле дааратканасы, ошол эле ичинде тазалыктары, комнатанын ар бирине бөлүнгөн абдан жогорку деңгээлде. Биз эми сиз ошол жерден мындай буюрса көчмөндөр оюнду биздики укмуш жакшы бир идея болбодубу? Идея алдыңызбы эми кийинкиде бир ошондой башкачараак кылып өткөргөнгө? Сөзсүз, абдан көп тажрыйба алдым, абдан көп өзгөрдү, абдан чоң деңгээлде жасасак болот экен. Биз баягы акча керек да бирок. Бул каражат, ал жактагынан каражат жагынан биз эмне тапшырма берсек, алар бүт баарын ошонун дароо. Биз ага чейин барганга чейин 3-4 ай сентябрдан баштап тыкыз байланышта иштелди. Анан ошолордун баардыгын ал жак чечип берип, мындайча айтканда, мен ошол сүйлөшүүлөрдө да абдан талаш тартыштар көп болот да. Мен ошол Асхат Акаевичке абдан Айнура Кубанычбековна, Темирбекова, ал ошол экинчи Асхат Акаевичтин экинчи кишиси болуп жардам берип жүрдү баягы уюштурууда. Көптөгөн балдар иштеди. Мына азыркы сүйлөп аткан мына биздеги Союзбек, ошол жактагы локация, ошолордун баардыгын эсептеп, канча киши келет, канча киши кетет, ошонун тамактарынан бери. Мындайча айтканда ар бир топ өзүнүн чоң жумушун алып барды. Улуттук оюндар боюнча дагы абдан жогорку деңгээлде айтты. Мындайча айтканда ар бир дүйнөлүк мындай улуттук баатырларды көрүп туруп таң каласың. Биздин ошол 2 метрден ашкан мындайча айтканда алыптарыбыз да барды. Алар дагы катышып көркүн ачып турду. Мындай бир өзгөчө болду. Анын үстүнө бунун баары кыска убакыттын ичинде жасалып, абдан жогорку. Күнүнкү программа күнүнө окшошпогондой жаңыланып турду. Кечинде жаңы ачылыштар, кечинде жаңы концерттер, ушулардын баардыгына жогорку деңгээлде өткөнү бул мисалы үчүн ошол уюштуруучу биз тарап болгондон кийин Кыргызстандын 3 жолу өткөн көчмөндөрү абдан бир чоң тажрыйба бергенин көрсөтүп турат да. Рахмат. Азыр көчмөндөр боюнча кийинкиде кеп калабыз. Мен Рахатбек мырза менен кепти улап алайын. Рахатбек мырза, келдиңиз буюрса. Мына биз кеп кылдык өткөн жылы Сауд Арабиясындагы көчмөндөр ааламы фестивали жөнүндө. Ошол жөнүндө кеп кылсаңыз, сизде кандай ойлор бар? Бизде кандай максаттар болду? Биздин айта турган ойлор, мына бизде айта турган ойлордун баары айтылды байдан бери.
Алтынбек Аскарович айткандай, кыргыздын деңгээлин дүйнө жүзүндө абдан көтөрдүк. Бул аябай биз үчүн чоң сыймык. Кыргыздын болгон ат үстүндө өнөрлөрдү, оюндарды, жигиттердин способностьторун абдан жакшы көргөзүп келе алдык. Ошо күнүгө программа өзгөрүп турду. Башында ачылышында эң жакшы өткөрдүк ачылышты. Андан кийин күнүгө программа өзгөрүп турду. Дополнительный задачалар берилип турду. Ошонун баарын таза жакшы деңгээлде аткарып көрсөтө алдык. Ошол кезде сиздер канча, маселен мындай, канча киши бардыңыздар, анан канча ат жана буюмдар темдериңиздер баарын алып бардыңыздар да, канча барды ошондо жалпы? Ар бир группадан биякта 3 группа барды. 3 топ каскадерлер федерациясы барды. Ошондо бизде 11ден бала бардык. Ошондо 33 бала иштеп келдик. Ошол Өзүңүздөрдүн аттарыңыздарды өзүңүздөр алып бардыңыздарбы? жок, бияктан ошол жерден алдык. Аттарды баргандан кийин 3 күн аттарды даярдадык. 4-күнү күнү уже ачылышына выступление кылдык. Кыргыздын атына окшошот бекен ошолорду? Кыргыздын аттарына окшошпойт. Булардын аттарынын кыялдары чатагыраак болот. Булардын аттары биз барганда негизи кыргызды аттарды негизи таптаганды кыргыздан жакшы билген киши жок экен. Ал жерге барганда биздин аттардын суу тулуштарын, табын көрүп алып кичине начарыраак болуп аткан. Анан биз кетип атканда аттардын таптары күчөп, жөнгө салынгандары аябай жакшы болуп, жакшы деңгээлде болуп калышты. Аттар аябай такшалып, сутулуп, анан 3 эле күндө үйрөттүңүздөрбү эми атты ошондо? Моундай оюндарга. Аттарды мындай оюндарга 3 күндө жөнгө салдык. Ошо атты жөнгө салыш оңой эмес. Биринчи ошо атты жөнгө салыш үчүн биринчи бастырып көрөбүз жайдан. Анан ошол кайсы жерден чуркап, кайсы жерден токтойт, ошону үйрөтөбүз. Андан кийин чуркаганды үйрөтөбүз, чуркап кайын токтоп кайын эме деп. Анан түз чуркаганды үйрөтөбүз. Анан кийин 3-күндөрү күндөрү көнүп калат. Аттар ошондон жигиттер мине баштайт. Жакшы, рахмат. Камчыбек мырза, мен сизге мындай бир суроо бергим келип турат да. Маселен, кыргызды биз экономикабыз менен же болбосо башка нерсебиз менен таң калтыра албайбыз да. Кыргызды биз өзүбүздүн улуттук оюндарыбыз менен, маданиятыбыз менен, адабиятыбыз менен керек болсо таң калтыра алабыз да. Анан сиздер, мен жалпы эле суроо бергим келип турат бүгүнкү конокторго. Ушу кыргыздын өзгөчөлүгүн көрсөтө турган ушу оюндарды таап, кайрадан дүйнөгө жайылсак кандай болор эле дейм да. Эми ошо сөзүңүзгө бир неме кошумча алып кетейин дейм. Дүйнөгө таанытканга федерация тарабынан азыр чоң кадам жасалды. Себеби биз ЮНЕСКО, ошо Кыргызстанда ЮНЕСКОнун ошо Сабира деген бир карындашыбыз бар, ошо киши менен чогуу, ошо кишинин командасы менен чогуу федерация болуп, ЮНЕСКОнун тизмесине киргизгенге табыштама берип, буйруса ошо майда чечилет. Каралабы биздин суроо же каралбайбы? Эгер карала турчу болсо, анда ноябрда ошо ЮНЕСКОда тогуз корол оюну ошо кыргыздын улуттук оюну деп жазылган турат десек болот. Бул тогуз коргол кыргыздыкы, Тогуз коргол кыргыздын оюну, анан тиги баягы көбүнчөсү тогуз кумалак анан казактыкы дейт го. Негизи эле казак деген илгерки кыргыздар эле. Кыргыз мисалы Каракалпак, анан Ак Калпак, анан жана Кайсак кыргыз деп койчу элек. Алар деп анан кийин эле казак болуп калбадыбы? Анан аны алсак, оюнубузга болсо 2000 жылдан көп болду. 2400 жылдан мурун бир ошо тогуз коргол ташынын фрагмент табылган. Ал болсо Шотландияда Абердин тарых музейинде сакталып турат. Кыргыздын тогуз коргол оюнунун фрагменти деп. Оюн болсо, неме археологдор болсо ошо 2400 жыл бул тактага деп баа беришкен, неме бергенде убакытын коюшкан, убакытын чектешкен. Ал жагынан алсак, бул тогуз коргол оюну бул илгерки оюн. Бирок биз бул оюнду эки немеде карайбыз да. Бирөө спорттук оюн, бирөө болсо тарбия деп. Себеби муну менен эмне кылган кыргыздар? Кыргыздар деген кичинекей балдардан, кичинекей чагынан баштап балдарды ошо кышында болобу, кайсы учурда болот,
балдарды эсептегенде ойногонду үйрөткөн, логикалык ой жүгүртүшүн, эс тутумун өөрчүткөнгө, ошого бул тогуз корол оюну бир чети оюн, а экинчи жолу тарбия. Биз мисалы үчүн бул тарбия жолун дүйнө жүзүнө көрсөтсөк, мына кыргыздар ушинтип балдарын тарбиялап, ушинтип оюндарды атасынан баласынан берип ушуга чейин сактап келген десек, бул дагы кыргыздын бир мыкты жерин көрсөтө турчу тарих десем болобу. Эми дагы акыл оюндарыбыз көп эле. Мисалы үчүн чатырашты айтып жүрүшөт, жана мен айтып кеткен уюм тууду. Бул эмне кылат? Биз негизи эле кыргыздар айтып коебузга, неме билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деп. Ошол биз ошол ырааттан кетпей, ушул жол менен өсүп аткан жаш балдарыбызды тарбияласак, буйруса билим жагынан дагы дүйнөнү таң калтырабыз. Мен эми жанагы казактар менен биздин бир толо оюндар бар, талаш тартышты. Ал тургай бозу үздү деле алар алып атышпайбы? Анан кийин ушул маселеде ушул сиздердин да далилдүү фактыңыздар барбы? Эми казактарда акча көп. Керек болсо акча менен деле ЮНЕСКО каттатып коюш мүмкүн дегендей эми ар кандай жолдорун таапчы. Анан кийин ушул жагынан бир күрөшүү болуш керек го деп ойлойм да. Биз эми эң эле биринчи кадамыбыз 2009-жылы ошо ал учурдагы Тогуз Корол Федерациясынын президенти Абдусалим Челуновдун демилгеси менен Всемирная организация интеллектуальной собственности деген бар. Ошо кыргыз патент аркылуу ошо Динара деген эжеке болуп чогуу иштешип, ошо биз Тогуз Корол оюн патентин алып койгонбуз. Эң биринчи кадам. Эми патент бул Кыргызстандын тегерегенде эле да. Эми Кыргызстан тегерегенде болгону менен жанагы кыргыз патент, жанагы Всемирная организация интеллектуальной собственностинин өкүлү. Значит, автомат түрдө ага да катталды деп билдирет. Бул биринчи кадам. Экинчи кадамыбыз болсо, бул ЮНЕСКО. Бирок мындай болуп атат да, бир кызык неме да, кыргыздын бир жана жупка дегени бар, ошол экени 15тен ашык өлкө немеге киргизген, ЮНЕСКОнун тизмесине. Бирөө лаваш деп киргизди, бирөө да башкача каттама деп ушундай сыяктуу бир немелер аттар менен киргизген да. Тогуз корол оюнунун азыр эрежеси, ойнолуп аткан эрежеси, бул кыргыздын эрежеси. Кыргыздын эрежелерин биз далилдеп көрсөтүп бергенбиз. Мына мисалы үчүн казактар башка эреже менен ойночу. Биз аларды болсо 1972-73 жылдары барып, ошолорду казактарды ойнотуп үйрөтүп келгенбиз. Эми андай далил жагынан алсак, көп эле жолу көтөрүп чыгабыз. Бирок булар азыр саясатты мындай жүргүзүп атат да, дүйнө жүзүнө такталарды чыгарып өкмөтү. Анан казактын тогуз кумалак оюну деп таратып атышат. Бекер. Биз ошол деңгээлге жете албай атабыз. Бирок биз эми мындай айтсак мактангандай болбойн, биз тогуз коргол такталарын алар өкмөткө жасатып таратып атса, биз болсо тогуз коргол тактасы кандай жазалат деп үлгүлөрүн берип, мисалы үчүн Африкада азыр Бенинде, тиги Индияда, Шри-Ланкада, ошо Индийский океанда, Шри-Ланкага өздөрү чыгарып, биз таратпай өздөрү чыгарып жазалат. Айырмасы эмнеде? Казактар барып таратышат, ойнойбу, эми ким билет. Биз берген, биз тандаган жол бул тактаны өздөрү чыгарып, өздөрү ойноп, өздөрү өздөштүрүп атат. Мына мисалы үчүн азыр Бангладеште федерация түзүлүп, таймаштар өткөрүп атат. Биз эмне кылдык? Эң биринчи Алам фестивалына, Сауд Арабиясына өлкөдөн бир гана мыкты келсин дедик. Ал үчүн алар айла жок, өздөрүнүн ички чемпионатын өткөрүп, эң мыктыларын тандады. Ошондо биз акча салбастан ар бир өлкөдө өзүнүн чемпионаттарын өткөрүп атабыз. Эми эгерде өкмөттөн колдоо болуп кетип, эгер жана тактаны элдерге таратып, дагы эрежелерин машыктыруучулар менен жардам бере турчу болсок, жакшы эле болот эле. Бирок эми федерациянын күчү менен анан жана ушундай мыкты аракет кылып атабыз. Ооба. Мен Сайызбек мырзага дал ушул суроону бергим келип турат да, айтпадыкпы? Улуттук оюндар башка өлкөлөрдө, маселен, өзүнүн тарыхый оюндарын саясат катары дагы дүйнөгө таанытып атат да. Сиздер маселен ушул уюштуруучу катары Кыргыздын дагы башка ыкмыштай сонун оюндарын изилдеп таап, ошону жайылтсак болобу деген ойда. Туура. Маселен бизде тогуз коргол бар, көк бөрүнөн таптык, булар эми укмуштай бир бүйрү кыста турган деңгээлге жетип калды да.
Андан башка дагы Бизде жана практика жүзүндө ишке ашуу эле келатат. Тиги Кыргызстан бизде кандай чоң проект долбоор кылбай эле, мисалы биринчи көчмөндөр оюндарында болгон спорттун түрү менен экинчи оюнда спорттун түрү бул абдан эле бир 2-3 эселеп көп болду да. Ал жака да мисалы күрөштүн эле канча 12-13 түрүн коштук мисалы. Жыл сайын кошулуп атат. Тиги тогуз корголго кошумча бизде бул эми баягы дүйнөлүк көчмөндөр деп баягы дүйнөлүк масштабта олимпиаданын бир прототиби, олимпиадага ошош бир чоң оюнду кылабыз деген максат болгондуктан биз дүйнөнүн көп улуттук этно оюндарын кошконго аракет жасап атабыз да. Жасап келдик. Ошонун негизи бизде азыр популярдуу болуп, мындай отурукташып, туруктуу бир оюндарга айланып калды. Сиздин айтканыңыз боюнча Кыргызстанда тогуз коргоол эле болобу, башка мисалы уюм туду деп дагы сумка деген оюндар бар экен. Бул оюндар жок болчу негизи эле. Баягы жеге эле мен жеке өзүм субъективдүү өзүм көз карашым боюнча мен укпапмын да мындай оюндучу. Биз могул көчмөндөр аламы долбоор аркылуу биз бул оюнду Кыргызстанда эле эмес, тиги Сауд Арабиясына барып, канча биз укпаган оюнду башкалар эки эсе укпайт, эчке уккан эмес, ошолордун катышуусу менен жогорку деңгээлде өткөрдүк. Мен оюмча мындай оюндарда стабилдүү бир 2-3 жолу дагы ушундай өтсө, тогуз коргоол биз көнгөн Көкбөрүдөй эле бир популярдуу бир улуттук оюн болуп чыга келет го дейм. Алтынбек мырза, биз жана айтып атпайбызбы? Бул тарыхый илгери кыргыздын оюндары дагы бул баары бир маданият. Ооба. Анан кыргызды дүйнөгө маданият менен гана тааныта алабыз деп атабыз да. Анан ушун үчүн сиз бир укмуштай жакшы нерселерди бар режиссер катары өзүңүздү көрсөттүңүз да. Анан дал ушул багытта мына мен айтып атам, Ак чөлмөк деген, Чикилдек деген, Качмай топ деген оюндар бар эле экен да, илгери биз ойноп жүргөн, Ушуларды деле ошол топко кошсо болобу, болбойбу беле? Болот. Эми бул оюндардын азыр бул жаңы башталып атат. Союзбек айткандай, жылдан жылга ар бир ошо катышуучу мамлекеттер дагы өздөрүнүн оюндарын биз эле кыргыз эли эле биз автор катары эле бүт баарын биздин оюндарды ойногула десек дагы туура эмес болуп калчу да. Бизде ошол кыргыз эли оюнга, ушундай спорттук оюндарына, маданий оюндарына негизи абдан көп экен да. Анан бунун жылдан жылга өсүшү бул ар бир мамлекеттин кызыгуусунун пайда болуп аткандыгы да. Ар бир мамлекет жантылашып биздин оюнду да кошкула, биз дагы катышабыз деп ар бир жылдан жылга көбөйүп баратат да. Анан ошондой эле ошол спорт оюнчуларыбыз дагы маданият тарабынан дагы анан бул жөн эле ошол бойдон калып калбастан илимий жагынан да изилденип атат да. Ар бир ушул оюн каяктан чыккан, түпкү теги кандай, бул эмнеден келип чыккан деген оюндар. Мисалы үчүн могул биздин Көкбөрүбүз биринчи жолу ошо дүйнөлүк деңгээлде чет мамлекетке барып, ошол жерде Сауд Арабиясында биздин көкбөрүчүлөрүбүз барып, ошол жактан аттарды тандаттырып, таптап туруп, анан ошол жерден көкбөрү ойнолуп жатты да. Ушул бул чоң нерсе да. Чоң деңгээлге чыгып барат. Бул бияктан ата 3 команда барган. Өзүбүздөн 3 команда барган. Анткени баягы кээ бир нерселер бул баягы ат маселесине келгенде баягы кыйынга туруп калды да. Биз бул жактан атайын ар бир каскадерлор дагы, улакчылар дагы, башка жактан кача тургандар дагы аттары менен бармак. Анан аякта деген ушундай экен да. Араб аттарын дүйнө жүзүнө таратышат экен да, эң баягы абдан өзгөчө тулпар депчи. Анан ошолорго бир башка жактан келген аттын оорлары жукпасын деп киргизбейт экен. Өздөрүндө болгон аттарды берди. Мына Рахатбек мырза айткандай, барганда алар деген баягы башкача тапташат экен атты. Тердеп келгенден кийин да суу чачып туруп эле чөптү берип коюп эле, анан абдан мындай болчу. Анан биздин жигиттер барды дагы бир өзгөчөлүгүн айтып берейин. Аттарды тандап атканда каскадерлор да, чабандестер атын барып көрүп, атты бир көтөрүп чапкандан кийин аттар да аябай жүрөчүп калды. Кийин барып кайра эмес аттардын баары титрейт да, мындай титрейт. Бирок абдан зоот аттар экен. Анан ар бири чөбүн берип, өзүнүн тигилерге жуудуртпай, тери карышат, бутуна жем түшөт деп биздикиндей кылып таптагандан кийин бир жумадан кийин аттарга биздин жигиттердин ал жетпей калып атты да. Анан абдан зоот аттар кетип эле тыйын эңмеге дагы кыйын болот. Анан чуркагандар укмуш ала качат. Абдан сонун мындай тапталды да. Анан Рахатбек мырзанын бир өзүнүн аты алган аттар болчу. Ошол башкы ролдо ойногондо баягы келип туруп атты кой берип коет. Кой берип сахнада, чоң сахнада. Анан өзүнүн ушун келип басса басат, кайра токтосо токтойт, ушинтип мындай көндүрүп алганда, мындай биздин чабандестердин атка өзгөчөлүгү да. Анан
көчмөндөр оюндары болуп атканда Кытайдан бир чоң фотограф, өзү абдан бай киши келип биздин көчмөндөр оюндарына келип, анан мени ошо Кытайга чакырды да, Аскатекович экөөбүз барсак, ал айтат: "Силер Кыргызстандын чабандесттерин алып келгиле, буяка ушундай чоң, ушундай дүйнөлүк нерсе коебуз" дейт. Анан биз айттык да, бул силерде деген Кытай мамлекетинде мындайлар көп да, анан бизди эмнеге чакырдыңыз айтат. Мен көрдүм дейт, мен дүйнө жүзүн кыдырдым дейт. Бирок Кыргыздын чабандестериндей, Кыргыздын каскадерлорундай негизи ат Кыргызга жарашат экен. Ошон үчүн бул ал өз атты аябай сүйүп, аттын дүйнө жүзүндө түрү бар экен да. Ошон үчүн кыргыздар чабандес болуп көрсүн деп сурагандай эле болду да. Жакшы, мен азыр ошо Рахатбек мырзага дал ушул ат жөнүндө сурайынчы. Кыргыздын аттары менен арабтардын аттарынын айырмачылыгын кайрадан бир айтып бериңизчи. Маселен, аттары менен арабтардын аттарынын айырмасы ушу, арабтардын аттары кичине кыялдары чатагыраак болот экен. Анан скоростной болот экен аябай. Анан эки атта жанаша турса көп проблема создавать этет экен. Биздин ошону бирок көп каралбай калгандыктан ошо жөнгө салынбай калыптыр да. Бирок биздин балдар барып туруп ошо жөнгө салгандан кийин ошентип карап, чаап, ошентип эткенден кийин уже катарга туруп кадимкидей биздин аттардай болуп эле. Биздин аттардыкындай мүнөз пайда болду да, аларда дагы жөнгө салынып калды да, мындайча айтканда. Эми ошол алардын аттарынын багуу стили кандай экен? Сиздердикиге окшошпойбу? Биздикине таптакыр окшошпойт экен. Жана айтып атпайбы, Алтынбек Аскарович айтып кетпеди, аябай кыйнап келип туруп анан суу чачып салышат экен, терлери карышып, буттарына жем түшүрүп, мындай өздөрү мындай билбейт экен. Алар чаба турган гана аттарын барктап, бир диникке байлап, бир чоң диникке кое берип коюп, анан ошентип багы берет экен. Калгандарын баарын тең эле мындай сыртка чыгарып коет экен да. Бизде кылып ошо аттарды мындай баалап, барктап кармашабы экен же алардыкы негизи төбө экен баалуусу? Алардыкы негизи кымбатыраак экен аттары. Кымбатыраак деп мындай баалап багышат экен, жана чуркай тургандарын баалап багышат экен, анан чуркабай калгандарын өзгөчө мындай бөлүп коюшат экен алары. Биз барганда чынында келгенде аттар кээде мындай аркан жеп аткан аттар болду. Кадимкидей эле арканды жеп, мындай чөптү баары тең привозной экен. Анан өздөрүндө чөп жок көп. Жана пустынядан жанагындай пустыняда анда-санда бир жеринде чөп чыгат экен, кыйын чөптөр чыгат экен. Ошол тиги өткөндө ошо бир андан кийин атты баалайбыз да, барктайбыз, андан кийин тойдо союп да жеп коебуз го. Аларда кандай экен ал? Алар эми ошо атты жеген жебеген билген жокмун, ошо жогунда кызыккан жокмун, бирок атты баалашат экен, анан бирок андай багалышпайт экен да. Баттап келип баалап, баягы кооздугун көрүп, анан баягы биздин балдар барып кичине оюнчуктай болгон аттар бар экен, аябай кооз. Анан скоростной аябай. Баягы жөнгө салынгандан кийин биздин балдар ат караганда скорость биздикинен катуураак чуркайт экен, скорость менен түрүкчө салганда абдан көркүнө чыгып атты да. Анан жанагы тыйын-эңмей, кыз кыймайларда ошо аябай көркүнө чыгып, ушул оюндарды көркүнө чыгарып атты. Скорость аябай. Рахмат. Сайызбек мырза, сиз эми уюштуруучу катары буюрса быйыл болуш керек менимче, неме көчмөндөр оюну Түркияда. Быйылбы? Турцияда пландалып атат. Азыр ушул мамлекеттик деңгээлде иш-чаралар болуп атат азыр. Азырынча так эмеси жок, Жок, азыр даярдык кандай эми андай ушул жака? Даярдык буюрса жакшы. Биздин өкмөттүн деңгээлинде Тышкы иштер министрлик менен биргеликте ушул Түркиянын ушул өкмөтү менен тыгыз жумуштар жүрүп атат, уюштуруу комитети менен. Анан биз деген жана оюндардын автору катары көп жактан консультация берип, кандай өткөрүш керек, кандай эрежелерге кандай бир нюанстарды эске алыш керек, ошол тармактан азыр мындай электрондук боюнча электрон тармакта азыр консультация жүрүп атат. Бирок азыркы учурда бир аз бизде мындай так датасы коюлу элек да. Дата коюлу элек, себеп дегенде ал жакта дагы эчки маселе ошол эле глобалдык коронавирус маселеси болуп, азыр бир аз буюрса чечилгени турат. Датасы коюлган күндөн баштап буюрса Кыргызстандан канча бир топ барып консультация бериш үчүн барып уюштуруу комитети болуп жардам беришет. Көчмөндөр оюну бул Кыргызстандын, кыргыз мамлекетинин бир негизги саясаты катарында баалаш керек, караш керек деп ойлойм да. Анткени бул эң жакшы идея болгон.
дал ушул көчмөндөр оюну менен биз дүйнөнү таң калтырсак болот деп ойлойм да. Анан ушул идеяны дагы балким биз тарттырып ийбейбизби? Анткени кошуна өлкөлөр бизден көрүп алып анан кийин кайрадан атын башкача кылып оюну өткөрүп анан мындай будамайлап коюп атышпайбы? Ушуга да бир бекемирээк туруш керекпи деген ойда. Эң негизгиси бул оюн Кыргызстандын кыргыз ушул өлкөсүнүн оюну экенин, ушул негиздөөчүсү Кыргызстан экенин бул эч ким тана албайт. Эң башкысы себеп дегенде бул жанагы жоболорунан баштап, эрежесинен баштап деги эле жалпы бир картинаны мындай сүрөттү Кыргызстан тактаана коюп бере алат да. Анын негизинде биз тартырып жиберебиз деген менин жеке оюм боюнча коркунуу деле чоң кажет деле жок. Себеп дегенде бул ар кандай бир ойлор болот, ар кандай бир маалыматтар чыгат. Бирок мамлекеттик деңгээлде учурда болушунча бизде жанагы кээ бир эрежелерди өзгөртпөй кылып, жоболорду өзгөртүп салбай тургандай кылып, Кыргызстан түздөн түз ушул эмне өзгөрүү болот, эмне кандай чечим болбосун, кандай саясий чечим болбосун, Кыргызстан өзүнүн бекем позициясы менен катышуу боюнча азыр болгон жумуштарды жүргүзүп жатат. Бул мамлекеттик деңгээлде. Мен дагы бир мындай оюм бар да. Ошондой көчмөндөр оюну дүйнөлүк федерациясы түзүлгөнбү? Мен оюмча да ушундай федерация түзүлсө болобу же түзүлгөнбү дегеним да. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деген федерациясы жок. Бул жалпы бир оюн, Кыргызстандан чыккан бул Олимпиада сыяктуу оюн болуп атат. Жыл сайын өткөрүлүп берилет эмеспи? Бизде ушул жана биз азыркы учурда мына Сауд Арабиясында буюрса бул жылы, кийинки жылдары ушул сыяктуу чоң массалык этно оюндар жүргүзүүчү дүйнөлүк этно конфедерация бар. Бул дүйнөлүк масштабта ар бир өлкөдө бар өкүлдөрү. Азыр ошол конфедерация бардык көчмөндөр оюндары, ушул көчмөндөргө тиешелүү оюндардын башын бириктирип, маданий спорт тармакта жумушту жүргүзө турган бул эл аралык бир уюм да, конфедерация. Жакшы. Алтынбек мырза, маселен ушу көчмөндөр оюну деген бул Кыргыздын Олимпиадасы да. Менимче да, ошону ушундай бойдон эми урпактарга сактап өткөрүп бере алабызбы? Туура, эми көчмөндөр деп бул адам зааты башынан көчмөн болгон. Дүйнөнүн теңинен бөлө. Дүйнөнүн баардыгы башында адам зааты көчмөн болуп, анан отурукташып, анан отурукташкан эл болуп, ал эми биздин ата бабаларыбыз ошол ар бир ушул кийин ошол бир кылымдары мурун эле көчүп конуп, көчмөндүктү тыштабай ошол цивилизацияны аябай жогорку деңгээлге көтөргөн эл болгонбуз. Анан мунун бизде эмне үчүн ушундай улуттук оюндардын көптүгү, ошол эле биздин салт санаабызда, ошол эле биздин маданиятыбызда же эпостарыбызда көлөмдүү болгону бул ошол көчмөндөрдүн цивилизациясынан келип топтолгон жоокерчилик заманды менен ат үстүндө ат жалында ойногон жигиттер болгон экен. Ошол биздин эпостардан, дастандардан да көрсөк болот да. Биздин каныбызга сиңген. Бул оюндун чыгышынын негизи дагы бул көчмөндөр оюндарынын өзөгүн ошол көчмөндөрдүн маданияты, көчмөндөрдүн оюндары түзөт да. Анан бул дүйнөлүк көчмөндөр деп аталгандан кийин дүйнө жүзүндөгү элдердин, катышам деген мамлекеттердин өзүнүн оюндары кирип, ошо өздөрүнүн маданияты кирип, анан бири-бир дүйнөлүк деңгээлде. Бул эмне үчүн мындай? Бул биздин маданиятыбызды эч ким барып тартып албайт. Бул биздин маданиятыбыз, биздин комузду башка мамлекет бизден кыйын ойной албайт. Ошол сыяктуу эле биздин маданиятыбыз бул бизде сакталат. Биз ошону ачып берип, ошол азыр мындайча айтканда глобалдашуу убагында биз буларды күчөтүп, өзгөчөлүгүбүздү сактап калбасак, азыр элдер жоголуп, тил жоголуп, бири-бирине сиңип, жоголуп бараткан нерсеге, анын үстүнө биз аябай чоң деңгээлдеги, мындайча айтканда, империялардын ортосунда турабыз. Бул жагыбызда чоң мамлекет, бул жактарыбызда да чоң мамлекет. Ушундай нерселер менен биз өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн элибизди сактабастан, дүйнөлүк элдерге өзгөчөлүктөрүн чыгарып, ошону байытуу, салт санасын сактап калуу, глобалдашууда жоголуп кетпөө үчүн, мисалы үчүн кичинекей жоголуп бараткан элдер бар. Жоголуп кеткен, мисалы үчүн бул жакта Якутия, Алтай деп аткан, бирок кичинеден жоголуп бараткан элдердин улуттук оюндары сакталып, бул мындай экен деп, анан мындай тарап көбөйүп атканы ошол. Анын үстүнө Олимпиада баягы бир калыпка түшүп, бир мындай стандарт болуп калды да, андан өсө албайт, жанынан түшө албайт бермейт. Ал эми бул улуттук болгон сайын көркөмдүк жагынан бул спорт эле эмес. Жылдан жылга кошуло берет, Мунун өзгөчөлүктөрү мындай да, бул спорт эле эмес, бул жерде
спорт да бар, маданият да бар, анан наука да бар да, илим изилдеп ошонун баары чоң эриш арткан калып барат үчүн ошо барган сайын элдин дүйнө жүзүнө кызыктуу болуп тарап бараткан ушулбу деп ойлойм да. Маселен, эми биз коңшу өлкөнү жамандабыз баягы, бирок биздин бир топ маданий баалуулуктарыбызды тартып алгандарын көрүлүп жүрөбүз да. Же болбосо боз үйдү ушул жерден даярдатат дагы чет өлкөгө ЮНЕСКО алып барып тиктирип туруп, башка өлкөнүн өз атын жазып койгондор бар да. Биз көп нерсени тартырып атабыз да. Чет өлкө, маселен, биздин Шырдаакты деле, маселен, же казактыкы же башканыкы деп жазып алып коюп койсо, демек ошонуку экен деп тааныйт да. Биз ушул жактан да уттуруп бараткандай сезилип атабыз да. Бир жерде мындай деп мен кээ бирде ойлойм, бул эки анча ой бар да мендечи. 50 жылда эл жаңы деп коет да, бир 50 жыл өткөндөн кийин ошону ошондой эле таанып калышы мүмкүн, бул булардык экен депчи. Анткени биздин балдарыбыз, биздин ошо келечек муун такташып талаша турган, эгерде биз жазып аткан авторлорубуз ичтерине өздөрүнүн көрүнбөгөн жерлерине, билинбеген жерлерине өздөрүнүн печаттарын коюш керек автордук. Ошолордун ар бир уугуна болобу, ар бир ичинде болобу, кийин ачып мына могулдай дегенде көрсөтүп берет. Анда тышында болсо өчүрүп коюшат. Анткени биз баягы бир тууган эгиздей болгон элдербиз да, туугандашкан. Эми бизде талаша турган деле эчтеке жок. Биз бир мүндүктүү, жакын, тууган болуп жашашыбыз керек. Анткени казак эли менен кыргыз эли мындайча айтканда маданияты дагы окшош, жакын. Тилдери да жакын, өң түзбөлү да жакын. Мындайча айтканда, жана айткандай, бул кыргыз элинен тараган мурун баягы кыргыз деп эле таанылган Союз убагында бөлүнгөн да. Эми ошондой эле мисалы үчүн жаңы мамлекет, Америка деле жаңы жаралып, азыр мына дүйнөнү дүңгүрөтүп, дүйнөнү бийлеп турган мамлекет. Ошондой болуп жаңы мамлекеттер ага эме жок. Бирок баягы ар бир элдикин өзүнө таандык нерсесин өзүнө бериш керек да. Ал уурдап алуу жакшылыкка алып барбайт, кийин ал туура эмес болуп калат да. Калп тарых жазсаң, бул калп кийинки муунду адаштырат деген сыяктуу да. Ошон үчүн калптын калп айткан киши жарыбайт дегенде эле бул калп жакшылыкка алып барбайт. Ошон үчүн ар ким өзүнүн тарыхын жазыш керек. Сиз жакшы айтып турасыз, бирок бизде мамлекеттик деңгээлде, өкмөт деңгээлде дагы ушул боюнча саясат жүрүш керек го дейм. Маселен, башка жактарда бар да ошондой саясат, туурабы? Биз өзүбүздүн маданиятыбызды, адабиятыбызды, саясатыбызды, бир укмуштай баалуулуктарыбызды, салт-санабыздын баардыгын биз печаттай кылып басып алышыбыз керек го деп ойлойм да. Туура. Бул урпактар үчүн да. Эми баягы мындай сөзгө мен көп мындай кичине эме карайм. Баягы улутчулдук, анан бир эки мамлекетти кагылышуу жарата турган сөз болбош үчүн мындай нейтралдуу түрдө карап көрүш керек да мунун баарын. Анан биз мындай да ар бирин эле моунтуп талашып тартыша берсек, мындай бир миңдикке келбейбиз. Муну таштып туруп жанагы автордук нерселерди биздин мындайча айтканда азыр дүйнө жүзү курал менен согушпайт. Азыр маалымат согушу да. Биз ошол маалыматты элибизге, ошол усталарыбызга, ошол кол өнөрчүлөрүбүзгө, ошол жактан жасап аткан нерселерге же илим-поздорубузга аң сезимине жетип, мен ушундай кылайын, бул элиме калсын, бул элимде ушул кийин талаш болбосун деген нерсени ойлоп койсок эле бүт баардыгы ар бири талашсыз болот деген ойдомун. Биз мына бул жактан дагы Сауд Арабияга 125 боз үй алып барып атпайсызбы? Алар да көрүп, алар да суктанып, азыр тигип алышып эме болот. Анан таркайт да бул нерсе делечи. Ал башкача Япондор азыр жасап атат. Ошол биздин боз үйдө эле, бирок анында пластиктен сыяктуу сууга өткөзбөгөн башкача кылып жасап. Ал кийин япондук таанылып калышы мүмкүн да. Ошондой эле нерсе экен да. Мисалы үчүн музыкалык аспаптын дүйнө жүзүндө кыдырып жүрүп, бир эл өзүнчө окшоштуу, өзүнө ылайык деп келип, комуз болуп кетип, бирине балалайка болуп кетип, бирине чертмек болуп, домбура болуп кетип, ушинтип өзгөрө берет. Жакшы ошондой да бири-биринен карап өсөт дүйнө жүзүчү. Анан баягы улуттук баалуулуктарды сактап калыш керек деп ойлойм мен да. Муну Сауд Арабиясында өткөн көчмөндөр аламы деген фестивалдын кандай саясаты бар артында? Ушуну байкадыңыздарбы? Көчмөндөр ааламы деген бул мындайча айтканда биздин багыбызга жазган бир чоң нерсе болду десек болот да. Бул мына быйыл өздөрү дагы аракет кылып көрүштү. Бул биздин кыргызстандыктардан ушул Аскат Акибаевич барып сүйлөшсөк, мына биз өзүбүз өткөрүп көрөлү дедик эле деп. Анан быйыл мындайча айтканда өтпөй калды да өздөрүндө. Анткени көрүп оңой ойлошот да, бир нерсени жасай койсо эле. Мисалы үчүн мындай нерсени биздин кошуна мамлекеттер, аябай бай мамлекеттер, Европада бай мамлекеттер бар, Америка, ошолор деле ойлоп чыгып өткөрсө болот эле да.
бизден эң мындай экономикабыз жагынан мактана албайбыз, же бир автомобилди чыгара албайбыз, же эмете албайбыз. Бирок бул оюн бизден чыкты да. Авторлары бизден, өткөрүүчү мамлекет биз, аны дүйнө жүзүнө берип аткан биз. Бул көрсө адамдын материалдык байлыгы эмес, руханий дүйнөсү, ошонун салт санаасы, маданияты, спорту менен ушинтип чыгарса болот экен да. Биз менен кээ бирде көчөндө сүйлөшүп аттык, биз ушундай идеялар менен азыркы көйгөйгө айланып бараткан мамлекеттин арызында ушундай нерселер менен жойсок болот да. Же башка чыгарбасак, же чыгарбасак, туризм аркылуу, ушундай маданият аркылуу келтирип туруп, мен анан азыр башка мамлекетке бердик, бирок мындай кээ бир нерселер мындай талаш жаратып атат ал жактанчы. Ошолорду тактап чечип, анан автордук нерселерди лартылашып, жок эми мындан кийин биз чечебиз, анан мындай деп туруп саясатка алмашпаш керек да. Мамлекет өзүнүн күчүнө туруп, бул баягы автордук нерсе бизден болгондон кийин биз жактыкы моундай болот деп жогоолорунан бери берип, бизде бир эмес 3 жолу өтүп, эч кандай башка мамлекеттер тиешеси жок болгондон кийин биз ошонун башында турушубуз керек. Анан кийин кичине бир саясий нерсеге карап алдырып жибербешибиз керек деп ойлойм да. Сөзсүз түрдө. Анан ошол жакка барган жана топоз, жана бүркүт куштар барды деп атпайсызбы? Алар кайра Америкаден келдиби? Же аяктан эме болуп кеткен жок. Эч кандай бүт барын бул жактан ошол дүйнөлүк тажрыйба алдык деген ошол ал жакка алып барыш үчүн атайын ар бир жаныбарга, тайгандарга, ошол эле куштарга паспорт алыш керек экен да. Ал эми берки топоздорго алынбайт экен, эми ал мындай кете берет экен. Бардыгына документ алып, ар биринин анализдерин, немелерин карап, таза деп документ бергенден кийин анан ал жакка учуп барып, анан кайра ошол документ менен таможнядан келип, кайра ошол куштун номеровкасы менен көрүп, анан бул жакка өттү да. Жакшы. Мен Сайызбек мырзага кеп узатайын, бизде убакыт аз калды, бирок Алтынбек мырза бир идея таштады да азырчы. Ушундай улуттук оюндар менен Кыргызстан өнүксө болот, бул туризмди өнүктүрсө болот. Туристтерди чакырса болот деп атпайбызбы? Дал ушул маселени сиздер ойлоп көрдүңүздөрбү? Сиздердин бир эмеңиздерге киреби ушул иш максаттарга? Биздеги практика боюнча Кыргызстан сыртындагы кыска кылып эки бөлүп айтсак, Кыргызстанда көчмөндөр оюндарын өтүп атканда бир топ адам көпчүлүгү бир каршы пикирлерди көп айтып жүрдү. Эми эл оюсунда элек жок дейт, бирине жагат экен, бирине жакпайт экен. Бирок биз баарына тең туура түшүндүргөнгө аракет жасадык да. Мындай элементарный үйгө конок келсе, биз болгон үйүбүз ушул деп эле жата бербейбиз да. Эшигин алдыбызды тазалайбыз, бүтпөгөн жумуштарыбызды бүтүрүп алабыз, жаңы нерсени алабыз, асфальттеп алабыз, эшигин алдыбызды болгондо дегенде, чоң коноктор келгенде. Анан ушул сыяктуу эле мына Кыргызстан бир эмес 3 жолу 100дөн ашык өлкөлөрдү Кыргызстан өзүнүн үйүнө күтүп алды. Анан албетте жолубуздан баштап инфраструктура жана башка бүт жагын биз катуу даярдандык. Анын аркасында көчмөндөр оюндары өтүп бүттү. Биринчиден элге таанылдык, экинчиден мына курулган бизге мындай имараттар болобу, инфраструктура өзүбүз үчүн калды да, өзү үчүн иштеп жатат. Бул тараптан бир топ эле өнүкүү болду деп эсептеймин. Канча деген адамдар каражаттарын табышты, анын аркасынан азыркы учурга чейин дивидендтерин көрүп келатат да, канча туристтер келип атышат. Кыргызстандын жарандары биз өзүбүз ушу чет өлкөгө чыгып келип, эми эч ким ойлобосо керек, мисалы Алтынбек Аскарович жана баса белгилеп кетти. Биз түшүбүзгө да кирген эмес, ушул биз Сауд Аравиясына барып калабыз депчи. Барып ушул жакта бир умра кылып калабыз, бир 1-2 айлап ушул жакта жашап калабыз деп эч ойлогон эмеспиз да. Мына бизге жашообузда чоң бир бешинебизге жазылган бир бакыт экен, мына тажрыйба топтоп келдик. 2000 адамдарды мына умрага бир эмес 2-ден 3төн жолу барып келүүгө мүмкүнчүлүк болуп атты. Себептен ал жакта уюштуруу моменттерде башкы режиссер Алтынбек Аскарович айтат, бүгүн бул группа даярданасыңар, бул группа болсо эс алып турсаңар болот деп, биз ошого карата тиги Сауд Аравиялыктар менен сүйлөшүп, автобустарды даярдап, бекер автобустарды биз алардын тамак ашынан баштап, жолунан баштап баарын тең бекер биз умрага жөнөп турдук. Бул бир ошол биз уюштурган жер менен умрага чейин бир топ эле убакыт, барып келгенге, умрасын өткөрүп келгенге бир 2-3 күн кетет. Ошого биз болушунча көп адамдар жөнөткөнгө аракет жасадык. Мынан жыйынтыгы менен эми баарыбыз тең өзүбүз көп пайданы көрдүк го дейм да. Рахмат, жакшы. Мен ойлойм, туризм
тармагы дагы бизде ушундай маданий багытта өнүгүп, ошо умурага барганда эле бизге баардыгы келсе, кыргыз мамлекетинде бир чоң өлкө түзүлүп өнүксө деген гана ойда, туурабы? Көчмөндөр оюндар өткөндөн кийин ошо бизге келген туризмдин проценти бир топ эле өстү. Өскөн, Өстү, абдан өстү. Жакшы. Дал ушундай максат бизде негизги максат болуш керек деп ойлойм. Биз маданиятка, адабиятка бүгүнкүдөй улуттук оюндарыбызга сөзсүз түрдө баягы негизги көз карашта карашыбыз керек деп ойлойм да, мамлекеттин өнүгүшү үчүн. Рахмат келип бергениңиз үчүн, урматтуу коноктор. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Урматтуу теле көрүүчү, биз кийинкиде көрүшкөнчө аман болуңуздар.